ишенбесеңер резюмесinde окуп көргүлө. Зияш Жамалдиновдун өмүр бою налоговый омбудсмен ушул катары эле жосо ватхоз жана депутат болгон. Bir gün дагы мамлекетке салык төлөөчү катары, же болбосо бир социалдык төлөмдөрдү катары бизнесте иштебей туруп, ушунча жер, ушунча мүлккө мен ысык көлдө пансионаттарды жана башкаларын айта элекмин. Бүгүн 9 мартта Жогорку Кеңештин бир нече депутаты президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдинов кызматынан кыянаттык менен пайдаланып жатканын айтып чыгышты. Алар мамлекет башчыга кайрылып, тез арада чара көрүү зарылдыгын белгилешти. Эл өкүлү Жусупбек Коргонбай уулу Ноокат районунан Токой чарбага караштуу жерди үйү менен кошо 2021 жылы өзүнүн бир тууган агасы Арапбай Жамалдиновго каттатып алганын билдирди. Андан сырткары Кулатов айыл өкмөтүндөгү Жинжиген тилкесиндеги 181 гектар жерди анын ичинен 5 гектарын мөмө жемиш эгемдеп алып бергенин айтты. Мен алдымдан мына официалдуу түрдө госрегистрден келген турат кагаздар өмүр бою бир күндө бизнес кылбай туруп, ушунча жерлерге, ушунча мүлктөргө ээлик кылган мамлекеттин бир президенттин килтеген бир облусундагы өкүлүнө бул моралдык этикалык жактан да уят нерсе. Андан сырткары мен эми бул жерлерин, участкаларын катарынан окуп отурбайын. Тиешелүү органдар, ГКМБ прокуратура мен оюмча ушул элдин жанагы талабы азыр айрыкча жер маселелери болуп атпайбы? Жүздөгөн гектар жерлерди алып албастан ушуларды текшерип чыгышсын мен талап кыламын. Анын сөзүнө депутат Эмил Жусупов да кошулуп, Ош облусунун жетекчиси туура эмес иштерди жасап жатканын билдирди. Катарында Алишер Козыев Жамалдинов айыл өкмөт башчыларына, орун басарларына чейин басым кылып жатканы боюнча бир топ арыздануулар түшкөнүн кошумчалады. Ошол эле учурда Кунузбек Сулайманов бул жөн маселе эместигин белгилеп, тереңирээк көңүл бурууга чакырды. Жакынкы күндө Ноокат районуна барып, Кулатов аймагындагы bir investor tarttık ele. Investor tartıp al investorlar bizge çoğun mecit menen 2 sadik, 2 medrese kurup berебиз деп долбоорго кол коюштук эле. Ошо долбоорго пут тосууларды кылып, ошол айылдын мечитинин имамын чакырып алып, аксакалдарды чакырып алып, ал жерде пут тосуулар кылып атат. Мен азыр Жусупбек Коргонбаевдин сөзүнө кошумчалап айтып кетейин дегеним, ал эле маселе эмес. Айыл өкмөттөрдөн баштап, мектептин директорлерге чейин баштап киришип атат. Урматтуу Алмазбек Акынжанович, ушу боюнча бир протокол тапшырма бересиздерби? Кандайдыр бир чаралар көрүп берсеңиздер. Жогорудагы айтылган маселеге тереңирээк көңүл буруп койсоңуздар. Себеби дегенде мына кече жакында эле ишмердүүлүгүн алып барбаган Чүй облусунун губернатору жөнүндө кандай маселе болду? Мына ошого окшогон чечкиндик адамдарга барып бир иштерди алдыга жылдырбаса, бул жөндөн жөн чыккан маселе эмес. Азыр мен алдымдан чыккан 3-4 депутаттар айтышты. Ош областык ыйгарымдуу өкүлдүн жасаган иштери боюнча ал губернатор эле эмес, райондун акимдери да эч нерсе жумуш жасабай отурушат. Эптеп эле кадрды алмаштырып, акчалат, башын көтөргөн айыл өкмөттү же иштеш керек, анан алардан кабар алып туруш керек экен. Кабар албаса эле болду, сөгүш берет, же болбосо алмаштырат. Ошон үчүн мындай акимдердин, мындай губернаторлордун эмне кереги бар? Мыйзамдуулук болгон болсо, биз аларга көмөк көрсөтөбүз. Биз алар менен иштешкенге биз даярбыз. Анан жанагыдай кадр маселелериге кээ бир депутаттар кайрылган туура эле айыл өкмөт башчысына дайындап бер депчи. Айыл өкмөт башчысына дайындалыш үчүн ал резервде болуш керек. Билбейм, бул депутаттар боюнча андай маалымат жок. Алар ошо резервде жок кишилерди дагы бизге берет, мисалга кылып кара бериле деп. Балки мен ошол депутаттардын ошолордун арасынан ушуларды кээ бирлеринин суранычтарын мен аткарбай койсом керек да, балки. Ошондуктан ушундайлар болуп атат да. Ал ортодо президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов Ош шаарында маалымат жыйын берип, депутаттардын айткандарын баарын четке какты. Сөз башында эл өкүлдөрүнө сыйын билдирип, алып барылып жаткан жумуш облустун өнүгүү кызыкчылыктарын гана көздөй турганын айтып, бул багытта алгылыктуу иштер жүрүп жатканын маалымдады. Негизсиз деп табам мен, бул баардыгы эле жала, айттым го. Мана бүгүнкү күндө азыр текшерүүлөр башталса керек менимче. Мен бирөөсүнө да киришпеймин. Кайра айтат элем, ошол барып, ошол реалдуу барып көрүп, ошолорду текшерүүлөр жүргүзсүн. Сиздерге да каалайм, эгерде ошол кызыккандар болсоңуздар, барыңыздар ошол жерге барып, жанагы лесхоздун кордонун тосуп алып туруп, ошол бизге өтүккөн бекен, ошолор боюнча маалыматтар алып келсеңиздер болот, мисалгачы.
жакшы болот эле ошо реалдуу турдан чыгарсачы. Бейле кетсек, Зиядин Жамалдинов президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп 2021 жылдын 22 июлунда дайындалган. Ал Ош облусунун Ноокат районунда туулуп өскөн, жогорку кеңештин 6-чы чакырылышына Өнүгүү Прогресс партиясы менен келген. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.